Талас районунун Көпүрө базар айылындагы Каракол суусунда калың муз тоңуп, суу көтөрүлүп, 50ге жакын турак жайды каптоо коркунучу жаралган. Мындан улам 27 январда Талас районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Музду талкалап, кырдаал жөнгө салууга эч бир техниканын күчү жетпегендиктен райондун жарандык коргонуу комиссиясы Альянс Алтын компаниясына кайрылган. Компаниянын жетекчилиги кайдыгер карабай, ыкчам чечим кабыл алып, атайын бул оор техниканы айдоочулары менен бөлүп берди. Экскаваторлордун баардыгы чаган болуп, аллар келбей, узунлуктары жетпей, анан ушу Алтын Альянс жоопкерчилик компаниясынын экскаватору келип, түнкү саат 2-ден баштап эксменде тазалоо иштери башталды. Мындай атайын техника облус боюнча бир гана Альянс Алтын компаниясында бар. Техника күнү-түнү иштеп, дарыядагы катмарланып тоңгон калың муздарды омкоруп тазалады. Бул көйгөй өтө оорчун экендигин билген айыл тургундары муздардан ыкчам тазалоо жүрүп жатканына ыраазы. Жакшы тазалап коюптур мына. Болбосо ада наркы көпүрөнү тосуп калса болсо, бул нар жакты да көчтө каптамак. Ылдыйкы көпүрөнү да тазалап көптүр, азыр көрүп келдим. Тазалап суу кетип атат наркы. Альянс Алтын компаниясы жардам иретинде бир гана техниканын өзүн жибербей, керектелүүчү күйүүчү май жана жумушчуларды 3 маал ысык тамак менен камсыз кылды. Альянс Алтын компаниясынын жетекчилиги керектүү техникаларын бөлүштүрүп, ошол техника тыныс иштеш үчүн 5 тоннадай күйүүчү заттарын даярдап, тыныс иштеш үчүн 2 айдоочуну бөлүп берип, ысык тамагы менен камсыздап, бүгүнкү күндө ойлойбуз 2 күн ичинде толугу менен ишти бүтүрүп беребиз деп. Техниканын күчү менен 29 январь түнкү саат 23:00 суудагы муздарды омкоруу иштери жыйынтыкталды. Жалпы 1 километр 800 метр аралыктагы дарыя нугу тазаланды. Натыйжада суу өз нугунан түшүп, коркунуч жараткан маселе чечилди. Кыйын учурда ыкчам жардам көрсөткөндүгү үчүн Альянс Алтын компаниясына район бийлиги ыраазычылык билдирди. Жумуш кече башталып, түндө басабай белдеп кетчү нерсеси күндүз эле иштебей, түнү күнү жумушту алып барышып атат. Өзгөчө ушул Альянс Алтын компаниясына, жетекчилигине жалпы эле компаниянын ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө Талас районунда өзгөчө кырдаал режими алынды.